канча балдардын силер немесине убалына калдыңар. Чоңдор, чынын айтайын, ушу көп энелер мен сөзүңдү угуп, ушуга жооп берет болуш керек. Балдары армияда болуп аткан ата-энелердин. Мен начальник караулам. Начальник, ошо мен начкарым. Мен ошо урток алган адам ошол. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин 6 кызматкери катардагы жоокер 20 жаштагы Бекзат Эсенбековдун катуу сабалышына байланыштуу иштен четтетилди жана сабоого шектелген прапорщик камакка алынды. Бул туурасында бүгүн аталган министрдин орун басары Урматбек Шамырканов маалымат жыйын учурунда билдирди. Анда Шамырканов жоокердин ур токмогуна кабылганы, ооруканада операция болгондо гана аныкталганын, ага чейин жоокер зомбулукка кабылганын айткан эместигин айтат. Ошондой эле бүгүнкү күндө баланын абал орточо оор экенин, учурда керектүү жардамдар жана дары-дармектер берилгенин кошумчалады. Операция болоор алдында, анан кийин бул бала ата-энесине айткан. Ушинтип мени бир жоокер тебиген. Ошолеки нарядда турган учурда мени бир жоокер тебиген деп. Анан операциянын жыйынтыгында ошолеки мочевой пузырь жарылып кеткен болгон. Операция өтө баягы оор өттү деп врачтар айтышты. Көчөгүнкү күнү ошолеки стабильно тяжелый деген, бүгүнкү күнү бизде ошолеки врачтар айтып атат, орто оор абалда деп. Бүгүнкү күнү ошол бардык биз тараптан тиешелүү кыла турган жумуштардын баарын кылдык. Бизде да өзүбүздүн санчасыбыз бар, бизде да дары-дармек жана башка запастарыбыз бар. Андан тышкары ошолеки Төрөбай Жаныбек уулу деген прапорщиктин ата-энеси дагы кошумча ошолеки акча каражаттарын ата-энесине бөлүп бериптир. Ошолеки дары-дармектен кем карчы болбосун деп. Бирок ал ортодо маалымат жыйын учурунда сабалган жоокердин апасы келип, баласына эч кандай жардам көрсөтүлбөгөнүн, булар жалган айтып жатат деген нараазачылык пикирин билдирди. Дениз ак баламды жөнөткөн, мен азыр баламды кече көрүп келдик эле. Азыр да УЗИден өпкөсүнөн суу алып атыр. Ага ким жооп берет? Анан уялбай кече айтып атасыңар, МЧСтен дары-дармекке жардам берип атат. Бир тыйын жардам бердиңерби? Мына айылдан бирке тыйынымды көтөрүп келатырмын ушу балам үчүн. Кактан жардам болуп атат? Кимден жардам болот? Болобу ошондой бирдеке? Кактан болот? Качан болот? Жардам болот. Эмне дары-дармек? Товарищ полковник, вы 15 минут назад уверяли всех, что оказывается вся необходимая помощь непосильная. Вот сейчас мать стоит и говорит, нету ничего. Бизде дары-дармектердин бардыгы бар. Жок, силерде бар болуш керек да, бакта барбы жокпу? Ардегиге жарабайт экен. Анын бур азыр тепкиленгенге салынбай турган дары-дармектериңерди алып келип берсеңер турат, ошол военный рюкзак менен турат. Азыр да туруп, ал ар кетти ошол оорусуна табарсыгы жарылган, ичине кан толуп кеткен, бооруда жабыркаган, өпкөсүнө суу толгон, ошонун баарын билесиңер да, журналисттер ошол баарын Инстаграмга чыгып атат. Ошондой эле сабалган жоокердин апасы Бекзат эң кичүү уулу экенин жана ал форматив трез деген өңдүү ар кандай шылтоолор менен жакын туугандарына чалып, жалпы 36 000 сомго бирдик салдырганын ачыктады. Мен азыр ошонун баарын специально менин телефонумда улам салдырганы. Менин Бекзат уулум эң кичүү уулум, 3 кызым, 1 балам бар. 3 кызыма да салдыртат экен. Күйөө балдарыма, жестелерине, балама, атасына өзүнчө, мага бир жолу айтты, атам айтпай, 1000 эжинца салып коюңузчу деди. 1000 эжинцаны эмне кыласың десем, форма тиктеребиз деди. Ар форманы өзүлөрү тиктирбейби десем, жок, салып коюңуз атам айтпай. Андай менен канча эжинца салганбыз биз. Ал эми маалымат жыйынынын соңунда өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрүнө бул окуялардан кийин ата-энелер аскерге балдарын ишенип жөнөтө алабы деген суроо узатылды. Буга аталган министрдин орун басары жооп кылып, мындан кийин мындай окуялар кайталанбай тургандыгын, буга кепилдик боло тургандыгын убадалады. Ал фельдшер да жоопкерчиликке тартылат. Ошо кантип айтканы, кантип действие кылганы, осмотрду кантип жүргүзгөнү, кантип эме кылганы бардыгы ар бир действиясына жооп беришет. Мен мындай суроодо ушул окуя азыр бизге билинген суроо, бул бир окуя болуп атпайбы? Мындан кийин ата-энелер кантебиз? Биз балдарыбызды ишенип жөнөтө алабызбы? Силер кепилдик бересиңерби? Болбойт, кайталанбайт, биз бардыгын алабыз алдын. Кепилдик беребиз. Кепилдик беребиз. Мындан кийин болбойт мындай.
Тажикстандын Кыргызстан аймагында анклавтарында курал-жарак кармоо тартибине байланыштуу маселени парламенттин тийиштүү комитетинде кароо ташынмасы берилмей болду. Буга себеп депутат Султанбай Айжигитовдун тажиктер ачык эле биздин Баткендеги Кык деген жайлоого көз салып жатат деген сөзү негиз болду. Тагыраагы депутат анклавтардан оор техникалар чыгарыш керектигин, эл аралык тажрыйба боюнча анклавтарда оор техника кармаганга эч кимдин укугу жоктугун белгилеп, андыктан биздин бийлик чечкиндүү бир чара көрүш керектигин айтты. 2-3 күн болып қалды, тажиктер қайра мақсаттуу түрдө провокация кылып биздин позицияларды минометмен аткылады. Анасы аз келгенсип тяжелый техникасын вооружениясынан подтягивать этип, ошону менен коркутуп атат да бизди. Ал жерде Кык деген Баткен районунун Кык деген жайлоо бар. Ал жерде Булакбашы деген кичинекей айыл бар, бир 5-6 эле үй. Ошол 5-6 үйдө айыл болбосун деп тажиктер атайын былтыр 2-3 күн бир 5-6 жылда эле күйгүзүп таштап атат да, ошол жерде айыл болбосун, ошол жерге эл көчүп келбесин деп. Бул ачык эле тажиктердин ошол биздин Кык деген жайлоого көз салып атканын белгиси да. Ошондуктан ушуну кандайдыр бир МИДке задание бериппи, же ГКМБга задание бериппи, ушуну тщательно изучать этиш керек. Анан кийин жана тяжелый техниканы чыгарыш керек эмеден, анклавтардан. Эл аралык эмелер боюнча, тажрыйба боюнча анклавтарда вообще тяжелый техниканы кармаганга вообще укугу жок эчкандай. Анклавга кирген эмелер, куралдар, особенно эмелер бүт барды биздин мамлекетте учетто болуш керек. Не то что тяжелый техника, огнестрельный оружиялардан. Ушул жагынан биз МИДке жана ГКМБга поручение берсек протоколну, ушуну изучать этип туруп, ушуга кандайдыр бир мындай чечкиндүү бир чара көрүш керек да. Эске салып өтсөк, 3-июнда Тажикстандын чегарачылары Булакбашы аймагында чегаранын шарттуу сызыгынан Кыргызстандын жерине мыйзамсыз өткөнү, өз аймагына кетүү талабын аткарбай ок чыгарышканы жана тажик тарап аскердик оор техникасын тартканы кабарланган. Ал эми ок атышуу бир нече сааттан кийин гана токтоп, жыйынтыгында биздин 2 чегарачы жаракат алып, бүгүнкү күндө ооруканада жатат. Бүгүн жогорку кеңеште депутат Нурлан Шакиев жайкы каникул башталганына байланыштуу балдардын эс алуусуна жана алардын коопсуздугуна көзөмөлдү күчөтүү керектигин талабын көтөрдү. Андай эле өкүлү жакында гана Ала Тоо аквапаркында болгон окуяны мисал кылып, мындай кырсык болбойт деп эч ким кепил боло албасын жана ушундай кырсыктар кайталанбаш үчүн бардык эс алуу жайларын тегиз көзөмөлгө алууга чакырды. Баарыбызга белгилүү болгондой, 2 күн мурун ушу Борбор шаарыбыздагы Ала Тоо аквапаркында абдан бир кайгылуу окуя болду. 10 жаштагы бала сууга чөгүп, каза таап, мына бүгүнкү күндө көпчүлүктүн ушул маселеге тынчсыздануусу аябай күчөп кетти да. Ошон үчүн мен айтат элем, ушул тиешелүү мамлекеттик органдарга, шаар бийлигине, өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүтүндөй республикабыз боюнча ушул азыр жайкы эс алуу балдардын каникулунда ушундай кырсыктар кайталанбаш үчүн бардык ушундай эс алуу жайларын мындай тегиз көзөмөлгө алыш керек да, көзөмөлдү күчөтүш керек. Менчигинин түрүнө карабай, мындай кырсык болбойт деп эч ким кепил боло албайт. Ошон үчүн бул маселени мындай биз кайдыгер карабашыбыз керек. Анан ошол эле учурда мен бардык массалык маалымат каражаттарынан дагы өтүнүп кетет элем, ушул кырсыкты аябай мындай бир ар тараптуу эле мындай көпчүлүктүн баягы талкуусун жаратып, бир жеке бир кызыкчылыктарда ушундай чыгарып, ушундай кайгынын үстүнө кайгы кылып атканы боюнча дагы мындай туура эмес иштер болуп атат да. Ушундай маселелерде ушу массалык маалымат каражаттарда этият болсо дейт элем да. Ушу бирөөлөрдүн кайгысын бүтүндөй коомчулук ар тараптан баягы көрүмдүү болсун, окумдуу болсун деп эле ушундай нерселерди чагылдыруудан дагы карманышса дейт элем. Анан ушул сиз протоколдук тапшырма берсеңиз, урматтуу төрага, ушул жайкы эс алуу борборлорун, айрыкча ушу балдардын ушундай маселелерди тегиз көзөмөлгө алыш керек, күчөтүш керек. Антпесе бул абдан мындай өкүнүчтүү жагдай болуп атат. Белгилей кетсек, 6-июнда Бишкекте Ала Тоо аквапаркында номер 95-мектептин 3-классынын окуучусу сууга чөгүп каза болгон окуя катталган. Ал эми каза болгон баланын апасы ал жака окуучулардын мектеп уюштуруп алып барганын, аквапарктын кызматкерлери жана 2 ата-эне көзөмөлдөп турат деп убада кылганын айтып, күнөөлүүлөр жазасын алышын талап кылууда.